Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү математика сабагында кадимки бөлчөктөрдү көбөйтүү жөнүндө маалымат аласыңар. Балдар, силерде бүгүнкү сабактын максатына жетүү үчүн күчтүү эрк жана каалоо болуусу керек. Сабактын максаты кадимки бөлчөктөрдү көбөйтүү жөнүндө маалымат аласыңар жана өздөштүргөнгө аракет жасайсыңар. Эсептөө ой жүгүртүү көндүмдөрүңөр артат. Кадимки бөлчөктөрдү көбөйтүүнү өздөштүрөсүңөр. Кадимки бөлчөктөрдү көбөйтүүдө 3 учур кездешет. Биринчи, кадимки бөлчөктү бүтүн санга көбөйтүү. Экинчи, кадимки бөлчөктү бөлчөк санга көбөйтүү. Үчүнчү, кадимки бөлчөктү аралаш санга көбөйтүү. Анда эмесе биринчи учурду карап көрсөк. Балдар, бөлчөк сан кайдан келип чыгарын мурдагы сабагыбызда өткөнбүз. Ал бирдиктин үлүштөрүнөн келип чыгат. 3-төн 2 үлүшүнүн үчөөсүн алсак, биз кадимки бөлчөктөрдү бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошууну билебиз. Ал мындай түрдө жазсак 3-төн 6 болот. Эми ушул 3-төн 6-ны биз 3-төн 2 бөлүк үлүшүнү 3 бөлүгүн алып аткандыктан 3 деген санга көбөйтүү аркылуу жазсак болот экен. Ал мындай жазылат. Мынакей. Көрдүңөрбү балдар? 3-төн 6 деген бөлчөк келип чыкты. Демек, бөлчөктү бүтүн санга көбөйтүү үчүн бүтүн сан бөлчөктүн алымына көбөйтүлүп, бөлүмү өзгөрүүсүз өзү калтырылат. Андан кийин кыскартуу жүргүзсөк болот. Балдар, келгиле, сан түз сызыгында да карап көрөлү. Ошол бирдиктин 3-төн 2 бөлүгүнөн 3-өн алып карап көрсөк, канча келип чыгат? Мынакей. Сан түз сызыгында 3-төн 2 бөлүгүн 3-өнү кошуу түрүндө жазсак, 3-төн 6 келип чыкты. Бөлчөк сызык эмнени билдирет эле? Албетте туура айтасыңар, бөлүүнү билдирет. 3-төн 6 бул 6-ны 3-кө бөлсөк 2 дегенди билдирет. Демек, 2 бирдикти туюнтуп атат. Суроо: А көбөйтүүдөн мурда кыскартууну жүргүзүүгө болобу? Албетте болот. Мынакей. 3 менен 3 кыскарып кетсе, анда 2 деген сан калат. Баары туура. Анда эмесе балдар, төмөнкү мисалдарды чыгарууга аракет жасайбыз. Багыт боюнча аткарабыз. 4-тү 2-ден 1-ге көбөйтөбүз. Жогоруда айтылды, бүтүн сан бөлчөк сандын кайсыл жагына көбөйтүлөт? Албетте, алымына көбөйтүлөт. 2-ден 4 болот. 4-тү 2-ге бөлсөк, анда 2 келип чыгат. Туура айтасыңар. Кийинки сан 4-тү 3-төн 2-не көбөйтсөк, анда кыскара турган жок экен, ошондуктан 3-төн 8 деген сан келип чыгат. 4-тү 6-дан 1-ге көбөйтсөк, 4 менен 6 деген сандардын эң чоң бөлүүчүсү 2 болгондуктан 2-ге кыскартсак 3-төн 2 чыкты. Кийинкиси 4-тү 4-төн 3-кө көбөйтсөк, 4 менен 4 кыскарып кетип 3 калды. Андан кийинкисин да ушинтип чыгарсак, 2-ден 5 деген сан чыкты. 3-төн 5 деген бөлчөктү алдык. Кийинкисин да карап көрөлү. 4-тү 24-төн 7-не көбөйтсөк, 4 менен 24 кыскарып кетсе, 6-дан 7 деген бөлчөктү алабыз.
Азаматсыңар балдар. Кадимки бөлчөккө көбөйтүүдө алымы алымына, бөлүмү бөлүмүнө көбөйтүлөт. Бул экинчи учур. Эскертүү. Алымы менен алымы көбөйтүлүп, алымына жазылат. Бөлүмү менен бөлүмү көбөйтүлүп, бөлүмү болуп жазылат. Мынакей, мисалы, 3-төн 2 бөлчөгүн 7-ден 5 бөлчөгүнө көбөйтсөк, барабар 21-ден 10 деген бөлчөк санды алдык. Балдар, бөлчөктү көбөйтүүдө кыскартуу жүргүзүүгө болот. Мисал үчүн, 4-төн 3 көбөйтүү 9-дан 8 бөлчөгүн көбөйтүүдө 9 менен 3 кыскарат, ал эми 8 менен 4 кыскарат. Анда жыйынтык натыйжа 3-төн 2 деген бөлчөк келип чыгат. Көбөйтүүнү аткарып көрөбүз. Мынакей, биринчи мисал. 9 менен 3 кыскарып кетсе, 9-га 3-төн тиет, 5-ти 3-кө көбөйтсөк 15. Алымы 1-ди 2-ге көбөйтсөк 2. Кийинки бөлчөктөрдү да ушинтип өзүңөр ойлонуп чыгарып көргүлөчү балдар. Азаматсыңар. Силер дагы ойлогон мисалыңар туура чыктыбы? Анда азаматсыңар балдар. Мына ушинтип эсептерди чыгарсак болот. Эми суроо белгисинин ордуна кандай сан жазыларын ойлонуп көргүлөчү балдар. 3-төн 2 санын кайсы санга көбөйтсөк 3-төн 2 деген бөлчөк сан келип чыгат? Албетте 1 деген санга. Экинчи бөлчөк 2-ден 12-ден 1 бөлчөк санын кайсы санга көбөйтсөк 2-ден 1 деген сан келип чыгат? Азаматсыңар. Кийинки бөлчөк санды 9-дан 1 деген бөлчөк санын кайсы санга көбөйтсөк 4 деген санды алабыз? Демек, 36-га 36-ны 9-га бөлсөк 4 деген сан келип чыгат. Кийинки бөлчөгүбүз 8-ден 3 бөлчөгүн кайсы санга көбөйтсөк 4-төн 1 келип чыгат? 3-төн 2 деген бөлчөк санга көбөйтсөк, туура айтасыңар. Андан кийинки бөлчөк санда келип чыкты. Азаматсыңар балдар. Мына ушинтип ой жүгүртүп өз алдынча эсеп чыгарып көрсөңөр дагы болот балдар. 3-үчү учур. Кадимки бөлчөктү аралаш санга көбөйтүү. Аралаш санды кадимки бөлчөккө көбөйтүү десек да болот. Аралаш санды биз билебиз балдар, буруш бөлчөккө келтирип алыш керек. Ал үчүн биз мына 2,9-дан 1 бөлчөк санын буруш бөлчөккө келтирип алабыз. 9-ду 2-ге көбөйтүп, 1-ди кошобуз. Же болбосо бөлүмүн бүтүн бөлүгүнө көбөйтүп, алымындагы санды кошуп, алымына жазабыз. Мына 9 жерде 2, 18, 1-ди кошсок 19. 9-дан 19-ду 2-ден 1-ге көбөйтөбүз. Мында кыскара турган сандар жок болгондуктан бөлүмү менен бөлүмү көбөйтүлдү, 18-ди берет. Ал эми алымы менен алымы көбөйтүлүп, алымыны берилип 19 болуп жазылат. Мына ушуну эске тутуу керек балдар. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма 405 көнүгү, ошондой эле өз алдынча 4тө мисал иштеп, аны WhatsApp аркылуу мага
жөнөтсөңөр болот. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта кездешкенге чейин кош болгула.